Эми үй бүлө болгондон кийин эми ар кандай өйдө алгы болот экен. Ошол эле биз деле мына жакында эле бир аксакалдар соту менен сүйлөшүп отуруп калдык. Ошол киши айтып атат, эми акыркы учурларда жогорку кеңеште дейт. Жалаң жазалоо өтө алды нерселер депчи. Ошо эми 7 күн отурган киши 14 күн отура албай калабы? Бул жөн эле мына карап көрсөңүз бир болбогон мыйзам болуп атат да. Мына биринчи жолу коомдук неме жумушка тартылат экен. Экинчи жолу камакка отурат экен 7 күн. Анан ошону айтып атат. Эми ушул жерде карап көрсөң, наоборот эл менен иштесе дейт ушуну бир. Айыл өкмөттөр бар, эмтоолор бар дейт. Ошол жерде элерки аксакалдар соту дегендер бар эле. Соттун төрагаларына мына сиздерге окшогон ушул бир мыйзамда иштеген, укук коргоо органында иштеген абройлуу, айыл жерине кадыр барыптуу, аттуу баштуу эл сыйланган кишилер аксакалдар соттун төрагасы кылып койсо дейт. Баягы үй бүлө деген урушат экен дейт. Ачуу душман акыл дос дейт. Экөө уруша кеткен апарып эле камап коет экен дагы. Анан сот ордер чыгарып берет экен. Туура айтып атамбы? 30 күн үйүнө барбасын деп. Эми элестетсеңиз, үй бүлөдө атасын каматып койду, балдары энесине болгон жек көрүндү, сезими пайда болду дейт. 30 күн үйүнө бара албайт дейт. Ошо камалган жигит. Ким болбосун. Үйүнө бара албай аял менен душман болот дейт. Мындан да чаташтырып атасыңар дейт да. Мен турамыз айтып атам, урматтуу. Мына баары юристтер отурасыңар. Ушул жагын бир карап, ушул жагын бир мен кат үстүнө берейинчи, ушул жагын кошо кетсеңиздер.